адам баласы өлөрдөн мурда өзү бир өлүп көрүш керек экен. Өзүң жакшы түшүндүрүп, мисалы өлдүң. Андан кийин эмне болду? Үй бүлө бала чакаң иманда тарбияладыңбы? Бирөөнүн акысын жеген жоксуңбу? Бирөөгө зулумдук кылган жоксуңбу? Аллахтын акысында кемчилдик жокпу? Намаздар толук элеби? Тияка даярсыңбы? Адам берем. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Эхсиб нафсак ма'ал маута." Өзүңдү эсепте. Өлүктөр менен бирге эсептеп көр дейт. Бул жөнөкөй сөз эмес да? Бул жөнөкөй сөз эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Ал-муъминул кави хайрун ва ахаб иналлах минал муъмин аз-заиф ва фи кулли хайр." Күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Аллага жагымдуураак, сүйкүмдүүрөөк, жакшыраак дейт. Экөөндө тең жакшылык бар. Алсызыбы, күчтүүсүбү, мусулман барбыр Алла Таалага жакын. Аллага жакшы, сүйкүмдүү. Бирок күчтүүрөөгү, сүйкүмдүүрөөгү күчтүү мусулман дейт. Руханият жагынан, берешен жагынан, дене жагынан дагы, иман, ибадат жагынан күчтүү. Эхрис ала ма янфаук. Кайсы нерсе сизге пайда берсечи, ошого жан талашыңыз да. Дүние ахиретке сизге кайсы нерсе пайда берсе, ошого сиз умтулуңуз. Эхрис дейт, ач көздөнүңүз. Дүние ахиретиңизге сизге пайдалуу нерсе кайсы, ошого. Динден өткөн адамга пайдалуу нерсе жок өзү. Вастаин билла, Алладан жардам сурап тур. Вала таажаз, алсыз болбо. Жалкоолук сени отургузуп койбосун. Алсызданба, эч качан алсыз болбо. Фаин асабака шей, эгерде бир нерсе сага жетсе, кандайдыр бир кыйынчылык, кандайдыр бир жоготуу, анда сен мындай деп айтпа дейт. Лау анни фаалту када, лакана када када. Мен мындай кылганымда, ушундай болот эле да, ушундай болот эле деп, ушу сөздү айтпа деди. Валакин кул, бирок айткын дейт. Каддараллах ва ма шаа фаал. Алла буйрганы болду. Эмнени Алла кааласа, ошону кылды деп кой, бүттү. Фа инна лау тафтах амала шайтан дейт. Анткени лау, эгер деген сөз бар го, эгерде мен мындай кылсамчы, мындай болбок эле деген ушу эгер деген сөзүң шайтандын амалына жол ачасың дейт. Шайтанга жол ачасың дейт. Бул дегени туугандар, эгерде кандайдыр сизге жакпаган нерсе болуп калса, Алланын буйрганы, Алланын тагдыры, Алла эмнени кааласа ошону кылды деп Аллага кайрып кое бериң. Алла Таала сыныкты бүтөйт. Кайгынын тардыгынан Алла өзү чыгарат. Алла Таалага кайрып кое бер. Шайтанга жол ачпай эле кой. Дегенде мындай депчи. Алхамдулилля, туугандар, жараткан Алла Таала чексиз шүгүрлөр. Куран, хадис нур булар. Куран, хадис бул нур. Куранда вахи, хадиста вахи, кудайлыкка барлар. Алладан түшүрүлгөн. Ошон үчүн алхамдулилля мына хадистин сабагы болгондо да хадиси кудуси, жөнөкөй сабактар эмес. Алла Таала чексиз шүгүрлөр. Аз убактыбызды болсо дагы мечитте жөн эле да отурбастан Алланын зикиринде, сабакта, иманда, илимде бул Алланын чоң бизге тартуулаган нематы. Шүгүр кылыш керек. Жаратканым шүгүрчүлөрдү эч качан азайткан эмес, көбөйтүп келген. Шүгүрсүздүктөр, шүгүрсүз аламдын тарыхында ийгиликке жеткен эмес. Ва наби Хурайра радıyallahu anhu an nabi sallallahu aleyhi ve sellem yaqul inna Allah azza ve celle yaqul. Abu Hurayra aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Peygamberimiz aytat, Allah aytat deydi. Ne deyken? Ana ma abdi idha huwa dakarani ve taharrakat bi şafatahu. Allah Taala aytatken, men bende menen birgemin. Kaçan al meni zikir kılsa. Bende menen birgemin. Al menile zikir kılsa men bende menen birgemin.
Ve taharrakat bi şafatahu, jana anın iki erini kıymıldap tursa, demek ki zikir kılıp süylöp tursa degen söz. Bul İbn Majada gelet. Bul ulu hadis Allah'ın zikrini faziletine dalalat kılat doğandar. Jaratkan Allah Taala kavar berip atat. Ana degeni mına. Ana Allah ar-Rahman ar-Rahim. Men öte merimdi, çeksiz rahimdi men deyt Allah Taala. Jomart, toora jolga salуучу, ma abdi, bendem menen birge. Birgemin, bendem menen birgemin degen manisi ne? Bendem menen rahimduluk. Ana mahu bir rahmeti lahu. Aga rahimduluk kılıp men birgemin. Vel karam, jomartlığı menen, hidayatı menen, ve fiqhu lil hayr. Aga jakşılığa tevfik beremin. Ve ahidun biyedihi ila salihat. Anın kolundan jakşılığa tartıp alıp baramın. Ve adfav anhu şurur ve makruhat. Andan jamandıklardan bardığın ketiremin. Allah al menen birgemin degen manisi mına uşul. Demek bende Allah'ını zikir kılıp estese, iki erin kıymıldatıp öyle tursa, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. Kaçan şu tili zikirdele olsa, Allah subhanahu wa ta'ala rahim doluğu menen, tuğra jolgo joldosu menen, jakşılıktardın eşiklerini açusu menen, andan jamandıktardı, jaman oydu, aram oylordu, kırsık kaygılardı getirüsü menen birge. Gebir rivayette haysuma zakarani. Men al menen birgemin, kaçan da meni zikir kılsa deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde fadkuruni adkurkum. Sizler meni estep turgula, men da sizlerdi estep turamın degan. Allah Ta'ala'nın zikri ve la zikrullahi akbar. Ulu, kiçinekey nerse emas bu. Öte ulu nerse bu. Allah'ın zikri. Demek bu jerdegi aytkan kançalık biz Allah Ta'ala'nı zikir kılsak, oşonçalık Allah Ta'alaga jakınday berет ekenbiz. Oşonçalık Allah Ta'ala'nın jardamı, koldosu, korgosu biz menen birge bola berет eкен. Hidayatı biz menen birge bola berет. Kayerде bolbosun. Kayerде bolbosun. Meçitте bolobу, köçödө bolobу, üydө bolobу, bazarda bolobу, markette bolobу, Allah'ın jolunda bolobу, kayerде? Medresede, töşöktö, saparda ayırması yok. Kayerде olsun. Ve zikr yakun bil lisan ve bil fi'l ve bil kalb. Zikir tugandar Kur'an-ı Kerim'de zikirdep gelgen yerleri bu til menen dagı, jürek menen dagı, kıymıl menen dagı aytılınat eken da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kullu zakir muti'. Her bir zikir kıluvçu bu Allah'a başı iyiçü. Demek Allah'a basın namaz okun, namazda Allah subhanahu wa ta'ala zikir degen. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala zikir degen. Demek zikir jönele la ilahe illallah dep bayağı biz tasbihleri tartabız go, oşo menen çektilbeyt eken. Zikir til menen zikir kılgan bul dagı jakşı amal. Biroq alımlar aytat, ekinci dagı bir zikirdin türü var. Bundan ulurak al. Bundan abzelerek al. Kaçan? Günөө kılayın degen uçurda Allah'ını estep günöөнү taştap koyuyor. Bul uçur günөө adam balsında günөө uçurunda günөө kılayın. Napsi oşogo türtüp akırın dayardap kelip atat da oşol uçurda Allah'ını estep kaytуу bul eң ulуу zikir eкен da bul. Şoň üçin inşallah zikir lisani, zikir kalbi, kavli, kalbi, til menen dagı, jürek menen dagı zikir tuganda. Jürek Allah Ta'ala'nı istegen. Bu tasbih menen, tahmid menen, tahlil menen, qiraatul Kur'an ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bil askar ma'sura ammatan ve ma'sura fi munasebete khassa كالأذكار مأثورة حين دخول المسجد والخروج منه وعقب الصلوات وعند النوم والاستيقاظ وعند الصباح والمساء. Subhanallah bu zikir kaysı nerse sizdeçi Allah'a estetse buna şu. Ajatkana girip atkanda dağı duasını okusanız buna söz siz zikir kılıçısınız da. Sebep Allah'ın estep atmayız mı? Meşke girerde Allah'ın estep atas mı? Bismillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme aftah li abu amarat. Allah gayrı otasın.
Çıkıp atasın mecitten. Bismillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme. Da iste otasın Allah'ım. Allahümme inne es'aluka min fadli. Allahümme asimni mineşşeytanirracim. İşke çıkıp atasın. Ya Allah, bu kuğulgan şeytandan jamandığına meni sakta. Mına ki biz kaysı uçurda olsun. Uktaganda dagı, turganda dagı, namazdan keyin, namazdan arkasından keyin bulardın bardыгы ушул зикирге кирет тугандар. Куран окуу дагы, пайгамбарыбызга салават айтуу дагы. Өзгөчө сааркы кечки зикирлерге биз бекен болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге сактануу, берекелүү, коргонуу дуаларды, зикирлерди үйрөтүп кеткен. Вот ошолорго иншалла окуп, жаттап, жашоого алып келип жүрүшүбүз керек. Cuma'nın hutbasında da Allah Teala zikir de aytmadı. Fas'au ila zikrillah. Bu manisi bardık açar. Bu Cuma'nın hutbasında Allah Teala zikir de aytmadı. Açar. Kanday olgan çakta dağı toğandar. Eğer de bir tili menenle zikir kılsa, bu dele jakşı, biroq paydası az deydi. Biroq misali biz jalp adamdı, til menenle zikir kılgan jetişsiz dep anda tıyıp alыңыз deydi. Kılıversin. Biroq eskertip beriş керек сөзсүз. Жүрөктү да кошкула. Бұл ішке жүрек daha қошылсын кішіне. Тілменен емес кішіне жүрек daha қоштап қойсын азмаз. Анан уже бұның пайдасы ана бөлек болады. Bir алым барған екен біреу шу бір зикір үйретсеңіз, верт деп қояды бұларды. Анан тияқ бияқ үйретсе, үйіне барып, қанша миң жол қылып келеді да. Анан бір келіп, ешқандай өзгөрүү деле болбой атат. Ruhaniyat жактан мындай сезимдер деле ойгонбой атат. Не кылсам болот деп келген экен. Ал киши айткан экен, сен шүгүр кыл ушуга да. Ушу бардык дене мүчөңдөн бир мүчөсү Аллахтын зикри менен алек болгонуна ушуга шүгүр кылсаң. Өзү ушул аркылуу дененин бардык мүчөсү Аллахтын зикри менен алек болду. Мындайча айтканда, Аллага баш ийип калсын да, мына зикирди максат эле. Gözümüz Allah'a baş ise gözdün zikri. Kulağımız Allah'a baş ise kulaktın zikri. Kol Allah'a baş ise koldun zikri. Put Allah'a baş ise puttun zikri. Demek elhamdülillah kanday olsa bunlardan bardığı zikirler. Zikir bir lisan da zikir ameli degen var. Amal türünde. O şu zikirlerde ameli zikirler var. Demek inşallah жүрөктү жараткан Алла мени карап турат, угуп турат, байкап, билип турат, көзөмөлдөп турат. Алла Таалага мен угузуп атам. Алла Таалага мен угузуп атам деген ушу сезим менен эгерде зикир айтып атсак, мен зикиримди сиз эмес, Алла угуп атат. Сизден биринчи Алла угуп атат. Биринчи мен зикирим Аллага жетип атат. Бул сезим ол бөлөк башка. Ошон үчүн айткан көпчүлүк убакыттарда эгерде ушул жүрөк менен кошо зикир кылып, анан намаз окуса, бул намаз бөлөк намаз. Bunun жемиштери бөлөк. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. Allah Teala'ga taandık perişteler var eken. Şunday özgöçe perişteler eken. Alar olsaç жолдордо кыдырып жүрүшөт экен да. Zikir eğlerini izlep. Zikir eğlerini izlep yollarda kıdırışat eken. Da. فَاِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ تَنَادَوْ هَلُمُّ اِلَى حَاجَتِكُمْ. Kaçan Allah'ın istegen bir kovumdu taap alırsa, bular biri-birini çakırışat eken. Sizler hacettiңер izlep жүрген zarılçılığınlar bu yakta gelgile de biri-birini çakırışat eken. هَلُمُّ اِلَى حَاجَتِكُمْ. Hacettiңер izlep жүрбөдүңөр беле? Allah Taala'nı istegen, zikir kılgan adamlar var mı dep. Buna beri gelgile dep. Qala فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Anı o şol perişteler korçap dünya asmanına çeyin jetetti. Dünya asmanına çeyin jetetti. قَالَ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلْ وَهُ أَعْلَمْ بِهِمْ. Allah Teala alardı bilet. Bilip dursa dağı Allah Teala alarga aytat eken. Ma yaqulu ibadi. Benim bendelerim emniye de aytıp jatışat. De periştelerge dedi. Qala taqul يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك.
Періштелер айтады екен Алла Тағалаға: "Я Алла, сенің пенделерің сені арулап жатышат, тәсбих айтып жатышат. Саңа такбир айтып жатышат, сені ұлықтап жатышат. Саңа альхамдулилля деп мақтау, алқыш айтып жатышат. Саңа юмаджидунак деп сені ұлықтап, тазим етіп жатышат." Қала фаяқул хал рауни. Алла Тағала періштелерге айтады екен: "Алар мені көріп қойып тұру" дейді. Көріп тұру? Жоқ. Қала фаяқулун ла, періштелер айтады: "Жоқ" дейді. "Валлахи ма раука", Аллах ант, сені көрішкен жоқ алар. Алла Субхана ва Тағала айтады: "Кайфа лау рауни", егерде алар мені көргенде қандай қылады еле? Алла Тағаланы көрбей ушунча ұлықтап, ушунча мақтау айтып, алқыш санау айтып, Алла Тағаланы арулап атса, Алла Тағала айтады: "Егерде алар мені көрсе қандай болады еле" дейді. Періштелер айтады екен: "Егерде сені көрсе, кану ашаддалака ибадатан". Охо, анда өте қату ибадат қылышмағалар. Ва ашаддалака тамжидан ва тахмидан ва аксаралака тасбихан. Анда дағы көп ұшы зикірлерді, такбир, тахмид, альхамдулилля, субханалла, Аллаху акбарды бұндан да көбірек айтышмақ дейді. Жаратқан Алла айтады екен: "Фама ясалуни", алар емне сұрап жатышат менен? Мейлі мені мақтап атат, арулап атат, ұлықтап атат. Алар не сұрап жатышат өзі десе, періштелер айтады екен: "Ясалунака жанна", сенен бейіш сұрап атат дейді. Алла айтады екен: "Алар бейішті көрді ме?" десе, періштелер айтады: "Жоқ, Аллаған бейішті көрген жоқ". Егерде бейішті көргенде қандай болады еле десе, Алла Субханаху ва Тағала періштелер жооп береді: "Кану ашадда алейха хирсан ва ашадда лаха талабан ва аъдама фиха рагбатан". Анда о дағы қатығырақ ұмтылмағаларға, дағы қатығырақ талап қылмақ, дағы аларға қызығусу күчөймөк дейді. Мынандай бейіштіні. Кейін Алла Субханаху ва Тағала айтқан: "Мимма ятауазуна", емнеден пана тілешет? Періштелер айтады: "Минаннар", дозоқтың отынан. Алла айтады: "Дозоқты көрішті бе?" Періштелер айтады: "Жоқ, Аллаға ант, алар көрішкен жоқ". Алла айтады: "Егерде дозоқты көрішсе қандай болмақ?" Періштелер айтады екен: "Егерде көрішсе, лау рауха кану ашадда минха фираран ва ашадда лаха махафатан". Анда дағы қорқышмақ көбірек, дағы қатшымақ андан көбірек деп. Фаяқул, Алла Субхана ва Тағала айтады екен: "Фа ушхидукум анни қад ғафарту лахум". Мен сіздерді куә қылып қояйын барыңарды, ошол адамдардың бардың күнәлерін кешірдім еткен. Мына кетіп оғандар. Алла Тағала хадисі құдуси би. Жөнөкөй хадис емес, бұл Бухари шарифтің хадисі. Абу Хурайра разиаллаху анху риwayat қылып отады туғандар. Демек бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып отқан Бухари хадисінде періштелер туғандар мына ахли зикр, зикр иелерін көчөмө-көчө қыдырып, издеп жүрушет екен да мынакей. Алар зикр кылып атса мынакей периштелер олардын ушунчалык курчап асманга чейин жетишет. Кийин эң бир кызыктуусу, Алла Таалага периштелерди күбө кылып атат. Күбө болуп койгула, мен ошолордун күнөөлөрүн кечирдим депчи. Кала якул малаку минал малаика, периштелердин бир периште айтат экен мындай деп: "Фихим фулана лайса минхум, иннама жаа ли хажатин". Ошол зикр кылып аткан адамдардын арасынан бирөө алардан эмес дейт, зикр кылган эмес. Жөн өзүнүн бир зарылчылыгы үчүн келген да. Бирөө чакырганга келсин, апаң чакырып атат, досуң чакырып атат, кеттикпи деп. Кыскасы бирөө келиптир да эми. Ал зикр кылган коомдун арасынан эмес экен да. Кала хумул жуласа ла яшка жалисухум. Жараткан Алла Субхана ва Тааладан жооп болуп атат. Булар ушундай отурган берекелүү адамдар кошулган эчтекеси өзүнүн зикиринде эмес, кажети менен эле башка максаты менен кошулган адам да бактысыз болбойт деген да. Эми элестетиңиз, зикир эмес өзүнүн кажетине келип эле кошулуп калган, ошол бактысыз болбосо, бул зикир кылып аткан адамдарды эмне деп айтасыз дейт. Булар кантип бактысыз болуп калсын дейт. Ла яшка жалисухум. Булар менен чогуу отурган эч качан бактысыз болбойт дейт. Кыямат күнү адам баласы баары эле өкүнөт. Күнөөкөрлөрдүн өкүнгөнү түшүнүктүү эле. Ибадаткөйлөрдүн дагы өкүнгөнү бар. Азыраак ибадат кылдым деп, зикирлердин дагы зикир кылгандардын өкүнүчү бар. Кап азыраак зикир кылып калдым.
көбүрөөк зикир кылсам болмок депчи. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер баарыбыз бул хадисти уккандан кийин ал жараткан Алла Тааланын улуу аттары менен көбүрөөк зикир кылайлы. Субханаллах, Алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Бул сөздөр эң улуу сөздөр. Bundan өткөн ааламда улуу сөз жок. Бул сөздөр периштелердин сөздөрү. Периштелер ушу сөздөр менен зикир кылган. Сиз качан жердин үстүндө зикир кылганыңызда, сиздин атыңыз арышта аталат. Периштелер ошол жерде бал арынын ызылдаганындай болуп, сиздин атыңызды алып, ошол жерде тегеленип турат. Сиз эгерде кааласаңыз, биздин атта тиякта айтылып калсын деп, анда бул жакта Алланын атын көбүрөөк айтыңыз. Ары бери басканча, ар жерде жүргөнчө. Тилди иншалла зикирге алек кылып койсокчу, зикирге адамдандырып койсок, Кудай кааласа иншалла тилибиз алдабай калат, сөкпөй калат, жалган сүйлөбөй калат, бирөөнү каргабай калат. Тилибиз жаны башка алхамдулилlah көптөгөн туура эмес арам нерседен тилибиз Алла Таалам сактап коет зикирдин берекеси менен. Анан эң күчтүү пайдасы ар бир адамдын жүрөгү бар. Ошол жүрөктү бейпилдигин, жүрөктүн рахатын, тынчтыгын ар бир адам каалайт. Алла айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Кабардар, кулак салып, көңүл буруп укула. Би зикрилла, Алланын зикиринде гана жүрөктөр тынчтанат. Жүрөктөр канчалык Алланын зикирин биз канчалык жүрөк менен айтсак, ошончолук жүрөгүбүзгө рахат келет турган. Ошон үчүн ары бери басканча деле сөзсүз эле таспih эмес, тилди көндүрүп коюш керек. Отурдуңбу, турдуңбу, нары бери, бирөө караганда, көргөндө дайыма зикирге аракет кылабыз иншалла. Эми периштелерге Алла субханаху ва таала сурап атканы. Билип туруп сурап атат. Менин бенделеримди. Не деп сурап атат? Алла субханаху ва таала айтат периштелерге. Кала Роббухум азза ва жалла ва хува а'ламу бихим. Ма якулу ибади. Бенделерим эмне деп айтып жатышат. Алла Таала билет го, эмне деп айтып аткан. Ал билип турат го. Периштелер эмне сурап атат десе, периштелер бир учурда адамдын жаралуусуна каршы чыгышкан. Бир учурда периштелер өзү адамдан мурда жаралган да булар. Алла Таала жар салганда: "Ва ид кала роббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа." Периштелерге Алла Таала айткан: "Жерде мен өзүмдүн орун басарым Адам алейхиссаламды жаратуучумун" деп. Периштелер ошондо айтканда: "Атажалу фиха ма юфсиду фиха ва ясфику дима ва нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак." Кала Алла субханаху ва таала мындай дейт. Периштелердин сөзүн айтып атат. Периште Адам алейхиссаламды жаратам деп периштелерге ойго салса, периштелер мындай деп атат: "Я Алла, сен бул жер бетинде бузукулук кыла турган, кан төгө турган адамды жаратасыңбы?" деп атат. Мынаны кара. Буну эми билгенин алымдар мындай деп жооп беришет да. Адамдарга караганда мурда жин тайпасы жаралган экен да. Булар периштелер эмес да, жиндерчи. Жиндер оттон да, адам топурактан, периштелер нурдан да. Анан ошол жиндер себептегенде иблис бар го, шайтан. Шайтан бул Адам алейхиссаламдан мурда жаралган болуп атпайбы? Ага чейин бар болуп атпайбы? Бул периштелердин арасында периштелерге сабак берип атпайбы? Алла Таала Адам атаны жараткандан кийин анан өкүм берип атат. Ва ид кулна лил малаикати сжуду ли Адам фасажаду илля иблис аба вастакбара ва кана минал кафирин. Биз буйрук бердик периштелердин баарына сажда кылгыла Адамга деп. Жараткандан кийин, демек периштелер уже бар. Бардыгы сажда кылды иблистен башка. Иблис дагы бар да. Адамды мына жок болчу, жаратып туруп, эми буйрук берип атат сажда кылла деп. Демек иблис бар болчу ага чейин. Ага чейин жараткан. Эмне үчүн периштелерге кошо айтты десе, ал периштелердин тобунда жүргөн болчу. Өзү ал шайтан, жиндердин атасы ал. Иблис шайтандардын атасы ал.
Бирок аны Алла субханаху ва таала периштелерге кошо айтканы бул болсо о периштелерге кээ бир риваяттарда келет сабак берип турган дейт. Өтө ибадаткөй болгон дейт. Анан баарды сажда кылды, аба бул жүз үйүрдү. Вастакбара текеберленди. Ва кана минал кафирин текеберлиги капырлыкка жеткирди. Капырлардан болду дейт. Ошол периштелер, жиндер, демек жиндер мурда Адам алейхиссаламга караганда мурда жаралган эле. Ошолор жер бетинде тополон экен да бул аябай. Жиндерчи жамандык кылган экен да көпчү. Ошолорго салыштырып, азыр жарала турганда ушундай болсо керек деп булар болжолду айткан да. Бул болсо суроо берген, Абдулла суроо бергенде туура. Алар жарала электи каяктан билди? Адам алейхиссалам мени жаралайын деп атса, Алла таала жаратайын деп атса, анан эмне деп айтып атат? Атажалу фиха ма юфсиду фиха ва ясфику дима ва нахну нусаббиху бихамди ва нуқаддису лак. Жер бетинде бузукулук кыла турган, кан төгө турган. Бирок алардын айтканы деле азыр ошондой эле болуп атат. Жердин үстүндө бузукулук менен канды ким төгүп атат? Адам баласы төгүп атпайбы? Ошону периштелер айткан. Ошондой кыласыңбы? Биз сени арулап, сени улуктап, сага мактоо айтканга биз болобуз го депчи. Эми Алла субханаху ва таала периштелерден сурап атат. Менин бендем эмне деп айтып жатышат депчи. Билет болбосо, ошо периштелерге көрсөтүп угузуп коюш үчүн. Кара, силерде го напси жок. Напси бала. Мыналарда напси бала бар. Напси баласы болуп туруп дагы мени зикир кылып атканга там бергиле деп атат да. Бир убакта каршы чыктыңар деле, жаратпай эле койбойсуңбу деп. Көрдүңбү? Бекер жаратпапмынбы деген сөз да. Алла субханаху ва таала айтат. Өзү айтат. Ин а'ламу ма ла та'ламун. Мен билгенди силер билбейсиңер деп периштелерге айтып койгон. Адам атаны жараткандан кийин жөндөмдүүлүгү күчтүү экен да. Адамдын жөндөмдүүлүгү күчтүү. Адам атанын ошо адам баласын бар ошо жөндөмдүүлүктү берген да. Ва аллама Адама ал-асма'a kullaha. Thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala Адам атаны жараткандан кийин эки сый, урмат көрсөттү. Биринчиси масжуд лаху кылды, экинчиси ta'limul asma' аттардын бардыгын үйрөттү. Биринчи сый адамды жараткандан кийин периштелерге буйрук берип атабы? Сажда кылгыла деген. Бу канча деген чоң сый. Экинчи чоң сый кандай? Бардык нерсенин аттарын үйрөтүп койду. Чач экенин каяктан билдик биз? Адам атага үйрөткөн ошодон келди бизге. Мурун экенин каяктан билдик? Адам атага үйрөткөн келди. Көз экенин каяктан билдик? Адам ата аркылуу келген бизге. Эң биринчи сөздүктү түзгөн, ааламдагы бардык тилде, бардык сөздү түзгөн Адам атабыз болот. Ошончо илимди ким берип атат? Ва аллама Адама асма'a kullaha. Ой. Алла айтып атат, Кур'андын сөзү. Аттардын бирин да калтырбай, баарын адамга үйрөттүк dedi. Ва арадахум ала малайка, кийин периштелерге Алла субханаху ва таала айтып койду. Муну дасармол, муна стакан, мына кагаз, баарын айтып туруп, баарын койгон. Адам алейхиссаламдын алдына үйрөтүп турбады. Периштелер бар эле. Ва арадахум ала малайка, периштелерге сунуштады Алла таала. Айтты. Анбиуни би асма'i хаулай. Мына ушу нерселердин аттарын айткылачы деди да. Ин кунтум садикин, эгерде силер чынчыл болсоңор. Кали субханака ла илма лана илля ма алламтана. Периштелер ажиз келип калды. Айтты, биз деди сени үйрөткөндөн башка эчтекени билбейбиз деди. Улардын аттарын билбейбиз деди. Болбосо уламалар айтышат, ушу Адам ата менен периштелерди чогуу Алла таала чогуу үйрөткөн экен да. Анда эки чогуу айтып элечи. Айткан дегенде булар айтат, адамды айт дегенде бардын айтып салган да. Түшүнөсүзбү? Мектепте мугалим болот го, так деп туруп айтат го. Сен айтсаң билип билбей алат, билип алат. Айтса бардыгын айтып коет. 5. Адам алейхиссалам 5 алган да берден. Бардыгын айтып салган. Түшүнүктүбү? Аллаху акбар. Барды тилде. Мейли. Биз мияктан кетип калбайлы. Эмне болдук? Мынакей демек Алла субханаху ва таала периштелерден сураганын максаты периштелерге моюндатуу. Бир убакта силер
жаратпай эле кой деп айткан оюңар сөзүңөр бар эле. Мен көрдүңөрбү мынакей напсиси болуп туруп дагы болбосо напсиси жамандыкка тартат. Ошону кармап, тарбиялап, аны жүгөндөп зикирге отуруп атканга мынакей. Мынандай кылып аткан. Ошону көрсөтүш үчүн болчу. Албетте, жараткан Алла Тааланын ырыолосу, берүүсү, эмнени сурап атат эле? Түбөлүктү бейишти сурап атат, түбөлүктү дозоктон пана тилеп атат. Бул улуу бактылуулук Кур'анда фаман зухсиханиннар ва удхила джанната фақад фаз. Ким дозоктун отунан куткарылып, бейишке киргизилсе, мына ушул адам бактылуу. Мына ушул адам бактылуу. Эми караңыз ошол жерде кийин эле жөн эле кошулуп калган адамдын Алланын кечиримдүүлүгү ошону да ороп алды. Аллаху акбар. Демек ушундай берекелүү мажлис экен. Зикир кылган мажлистери жөнөкөй эмес экен. Алар болсо, аларга мажлисте максат деле кылган эмес, ниет деле кылган эмес. Ошол жерде кээ бир риваятта келет экен: "Инна фихим фуланан ал-хатта лам юридхум." Паланча катагер бир күнөөкөр киши келген экен. Аларды каалабаган, зикирди каалабаган. Лам яксид мажлисахум вала мужаласатахум. Аларды мажлисин деле, алар менен чогуу отурганды деле ниет кылган эмес болчу. Иннама жаа ли хажатин. Бир өзүнүн бир кандайдыр кажети үчүн келген болчу. Кала Алла Таала айтат: "Хумул жуласа ла яшка жалисухум." Булар ушундай отуруп Алла Тааланы эстеген бактылуу коом, ушундай адамдар, булар менен ошо кошо отургандар эч качан бактысыз болбойт. Кээ бир жерлерде келет: "Мин ажлихим ва ikramан лахум." Эмне үчүн ошол бул келгенге сый көрсөтүп, анын да күнөөсү кечирилип кетти, я. Эмне үчүн ошо жөнөкөй эле кийин кошулуп калган дагы адамга ушу сыйды берди десе, булардын сыйынан ал дагы кичине бөлүшүп алсын. Ушулардын сыйынан, урматынан Алла Таалам берди дейт. Имам Навави рахматуллаху алейхи айткан экен: "Кама юстахабу зикр, юстахабул жулус фи хилaqi ахлихи." Зикир кандай бир жакшы көрүлгөн амал, зикирдин мажлисинде отурган дагы кудду ушундай жакшы көрүлгөн амал болот дегендар. Ошондуктан иншалла бул жерде зикирдин мажлистерин фазилеттери өтө улуу. Дайым иншалла зикир болуп калса, отурса, Кудай кааласа, ошолор менен кошулгандыгы үчүн Алла Таалам берет. Пайгамбарыбыздын хадиси бар: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге болот. Ошо менен бирге болот. Bundan дагы жакшы шерикти, жакшы досту, жакшы мажлисти тандоо зарыл экен да. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва тааля айтат: "Я айюхаллазина аману тақуллах ва куну ма'ас-садиқин." Имандуулар, силер Алладан коркуп күнөөдөн таштагыла, чынчылдар менен бирге болгула деди да. Жакшы адамдар менен бирге болгула. Жакшы адамдар, чынчылдар менен бирге болгула деди. Себеп дегенде анын таасири сөз тиеткен да. Таасири тиеткен. Ошон үчүн айтат: "Хаккул инсан", бул жерде бир узагыраак сөз экен, мен силерге айтып берейин мейли. Имам Рагиб Исфахани рахматуллаху алейхи "Az-Zari'a fi ila makarimir şaria" деген китепти жазган экен. Ошондо сухбат боюнча, анын таасири боюнча бир узун макала берген экен. Мындайча айтканда, адамдын мына ким менен жүрөсүң, жашооң өзү ким менен өтүп атат. Сен шериктериң ким, тегерегиңдеги чөйрөң ким сен өзү. Мынаны караш керек экен да. Ошол боюнча жазган, машаалла бир пайдалуу нерсе бар туган. Кийин өкүнбөй тургандай болуп жашайлы. Чындыгында биз шерик тандаганда адашып калабыз. Кийин өкүнүч пайда бербей калат. Шерикти же болбосо ошол чөйрөнү тандаганда ойлонуш керек экен. Жакшы адамдардын чөйрөсү, жакшы адамдар менен жүрөлү. Жакшы адамдар менен, жакшы адамдардын чөйрөсү. Буну сөзсүз таасири тиет. Пайдасы тиет сизге. Не деп атат? Угуңуз. Хаккул инсан аятахарра би гаяти жухдихи мусахабатул ахя. Бул адам баласынын акысы. Алчы күчүнүн жетишинче аракет кылсын, жакшы адамдар менен жүргөндү ошону тандасын. Күчүнүн жетишинче ошо сартташ керек экен. Мейли боло берет, бул менен деп токто. Фахия кад тажалу
Şirrir hayran. Себеп дегенде мындай. Бул кээдечи жаманды жакшы кылып коет экен. Чөйрө. Кандай эле жамандын чөйрөсү, деме сохбаты жакшыны жаман кылып койгондой. Ке мындай да, эгер жакшы чөйрө болсочу, бир жаман адам келсе деле жакшы болуп кетет экен. Ана бир жаман чөйрө болсо, жакшы адам барса жаман болуп калат экен. Ошон үчүн жөнөкөй айтылган жок да. А бул бардыгы мына хадистен чыгып атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинен. Периште айтып атпайбы? Бирөө жөн эле кошулуп калды эле, зикир деле кылган жок. Анын максаты деле зикир эмес беле. Ага кандай болот десе, ошол чөйрө зикир кылып аткандын берекесинен ал да күнөөсү кечирилип кетип атпайбы? Мына ушул жерден аалымдарыбыз, туугандар, маселелерди чыгарып айтып берген. Мейли эркек болсун, аял болсун, мейли саясатчы болсун, спортсмен болобу, соодагер болобу, дыйканчы болобу, таксист болобу, айырмасы жок. Бирок, туугандар, биз досторду, шериктерди тандайбыз. Чөйрөбүздү тандайбыз. Себеп азыркы айткандай, жакшы чөйрө жаманды жакшы кылып коет, жаман чөйрө жакшыны жаман кылып коет. Мындай деп данышмандар айткан экен: "Ман жаласа хайран асабатху баракату." Ким жакшы адам менен отурсачы, анын берекеси ага тиет экен да. Сөзсүз берекеси. Жакшы адамдардынчы берекеси тиет. Жамандын сөз кесепети тиет. Сөзсүз жамандын кесепети тиет. Жөнөкөй нерсе эмес. Даже Аллаху акбар. Фаджалису аулия Аллах ла яшка. Алланын олиялары, Алланын сүйкүмдүү бенделери менен отурган киши эч качан бактысыз болбойт дейт. Болбоду дегенде бир нерсесинен пайда алып кетет экен да. Бир сөзүнөн болсун, бир дуасынан болсун, bundan elhamdülillah bir пайда алып кетет экен да. Wa in kana kalban, эгерде ит болсо дагы дейт. Адам эмес ит болсо дагы дейт. Ka kalbi ashabil kaf. Kur'an-ı Kerim'de Kaf деген сүрө бар. Ошо Kaf деп люди пещеры деп коет го. Вот. Ошол Kaf сүрөсүндөгү качып кеткендерчи бир ит бар эле да. Асхаби Кафтын ити деп коет го. Асхаби Кафтын ити. Булар болсо ошол өз доорунда бутпараст бадыша экен. Бир топ ыймандуу жаш жигиттер эле булар. Кыска айтып берейин силерге. Анан ал бутпараст бадыша өзүнө сыйындырат болбосо азаптай деген. Булар ыйманын сакташ үчүн ошол шаарды таштап, тоодогу үңкүргө качып кетип калышкан да. Качып баратканда итти айырчып алган да буларга. Аркасынан кайда кетип атасыңар, мени таштап бара деген окшойт. Кандай болсун ээрчип алган да. Анан онун үңкүргө барып булар жатып алышкан. Аллаху акбар. Үңкүрдө жылда өтүп 300 жылдан ашып өтүп кеткен. Алла Таала ошо уктатып койгон алардычы. Уктап, чарчап барышкан да. Уктап калышкан. Ошончо узак мөөнөткө уктатып койгон да. Анан турса, бири-бирине сурайт: "Көп уктап калыппыз энди. Канча уктадык?" Бирөөсү бир күн дейт, бирөөсү бир күнгө жеткен жок го дейт. Бул жакта эмне бала болуп кеткен ал? Баягы бутпарас өлгөн, андан кийин кылым канча бадыша келген. Булар ойгонсо, ол ыймандуу бадыша келип калыптыр да. Бирок тиги ошол бутпарас бадыша тактага жазып кеткен экен. Элден бөлүнүп качып кеткен жаш жигиттердин аттары. Паранча түкүнчө депчи. Ошол муундан муунга калып, ушуну издегиле деген буйрук болсо керек да. Каяктан болсо таап келгиле деп. Ошо муундан калып. Аба ыймандуу бадыша келип калып, элге айтат экенде: ал ыймандуу да. Өлгөндөн кийин Алла тирилтет. Десе анчамча ишенет, анчамча ишенбейт, анчамча шектенет. Ушуларды кантип эме кылсам, далилдеп берсем деп жүргөн экен. Кыскасы анан бул үңкүрдөгү жаш жигиттер курсак ачып кетти. Эми 300 жылдан ашып уктап койсоң, анан курсак ачпай анан деме. Тири болгондо шүгүр. Курсак ачып кетти дейт дагы, давай анан көрүп эмне кылайлы деп бирөөбүздү арасынан тандап туруп, бар, базарга бар, бир нерсе алып кел деп жөнөтөт да. Бирок ошондо айтат анан: "Байкатпа эч кимге. Билип калбасын. Билип кетсе биз кармайт. Жаман болот. Ошон үчүн байкатпай акырын барып келди. Бул чөнтөгүндө тыйыны бар экен алып чөт. Базарга барып көрсөтсө, ал заман жок да азыр.
Ана бул каяктан алдың бул акчаны деп сураса, чөнтөктөн дейт. Чөнтөктөн дейт. Жо, мен сурап атам, буну каяктан таап алдыңыз? Чөнтөктөн алып чыктым. Анан баягы дагы ошо кабарда дүкөнчү экен. Деп мыналар байкап калат да, кабарын берип коет падышага. Падышага сүйлөшүп анан эмне болду? Болду. Деп анан коркпо, ал заман өтүп кеткен. Кудайга шүгүр, мына как раз элге мен далилдеп беришим керек эле, жакшы болбоду. Кеттик бас. Деп анан көрсөт досторуңду, шериктериңди деген, анан барат дагы. Барганда анан айтат, эстеп туруп. Алар чочуп кетет. Мени жиберип атканды эч ким билбесин, байкабасын, этияттап барып кел деген эле. Ошон үчүн алар чочтуп албайын дагы. Мен кирейин, анан айтам силерге. Туруп турла дейт, кирет. Ошо бойдон Алла Таала гайып кылып коет да буларды. Бу ити ошол босогосунда өзүнүн вакалбухун баситун зираайхи бил васит дейт. Куранда Каф сүрөсүндө келет. Алардын ити эки чыканагын жерге коюп, ошо бойдон жерге коюп жатат дейт да, мына карапчы. Ошол менен үңкүрдүн оозунда. Болду, ушу боюнча гайып. Ааламдагы сырлардын бир сыры ушул да. Кайрайым Алла Тааланын немеси каласы. Мен узак окуяга кетип калдык го. Кандай болгон чакта да мына жерде айтат. Жакшы адам, угуп алгыла. Жакшы адамдын чөйрөсүндө жаман адам, даже ит болсо дагы жакшы болот деп атканы. Мына Кур'ан-ы Каримде вакалбухум басин зираахи бил васит деп бекер айтпайт. Жакшы чөйрөнү тандаш керек экен. Жакшы адамдар менен бирге болуш керек экен. Ошо үчүн айтат да, уурулар менен бирге болсоң, уурдабасаң деле ууру деген атка коносуң да. Туурабы? Ошондуктан угуп алыңыздар, данышмандар, акылы жок, акылы кем, күнөөгө баткан, кара жүрөк, таш боор адамдар менен отурбагыла деген. Али разияллаху анху Амирул Муъминин айткан сөзү бар. Ла тасхабул фажир фа юзайна лака фи'лаху ва явадду аннака мислуху. Мына бузуку күнөөкөрдү менен сен шерик болбо. Ал сага өзүнүн күнөө иштерин кооз кылып көрсөтүп коет сага. Сүндүртүп коет. Не деген бир жерде айткан? Жалису ман тузаккирукумуллаху ру'яту. Ким менен отур дейт. Кимдин көрүүсү Аллахны эстетип турса сага, ошо менен отур. Ва юзуди фи хайрикум нутқуху. Анын сөзү сизге жакшылыкта көбөйтүп берсе, ошондой адам менен отур. Ва қалу айтышкан ияка ва мужаласата шарир. Жаман адамдар менен отурба, акырын кетип кал. Жаман адамдар менен отурба. Жаман адам көнүм, наности кетип кал. Ассаламу алейкум деп болду, кетип кал. Ал жерге отурба. Аларга келген кесепет сөз сизге тийбей койбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-мар'у аля дини халилихи." Адам өзүнүн досунун дининде болот экен. Фалянзур ахадукум май юхалил. Карагыла силер. Кимди дос кылып атасың? Адам досунун дининде болот дейт. Эми сен жакшы кара, кимди дос кылып атасың? Ошонун дининде болосуң деген сөз да. Бир риваятта Ар-раджул ана дини халилихи. Адам досунун дининде болот деген. Кандай болгон чакта дагы досу өзүнүн дининде тартат деген сөз. Досу өзүнүн дининде тартат деген сөз. Бирок субханаллах, ушул жерде бир айтпай кетсек да болбойт. Ал-ахилла йаума идин ба'духум ли ба'дин аду илля ал-муттақин. Достор кыямат күнү бири-бири менен душмандар болот деген. Тек гана Алладан корккон таквалардан башка. Болбосо бири-бири менен душмандар болот. Эртеге аттен кылат. Паланчаны бекер дос тутуп мында. Ушун достугунан ажырай албай, канча деген күнөө, канча арам иштерди кылып койдум дедим. Бул аттенге пайда бербейт да. Аттен пайда бербейт. Ошон үчүн иншалла мындай жакшы чөйрөнү издеген, жакшы чөйрөнү тандаган өтө зарыл туугандар, өтө зарыл туугандар. Себеп дегенде сөзсүз таасири бар. Жакшы чөйрөнүн дагы, жаман чөйрөнүн дагы, жакшы достун дагы, жаман достун дагы сөзсүз эмеси таасири бар. Инсанда эле эмес, айванда дагы. Жада калса, субханалла, карасаңыз, кээ бир жакшы аттардын да таасири бар, жаман аттыгында. Даже мында кээ бир
Карасаңыз мына гүл, чөп чарларында таасири бар. Жакшы адам ким ойлойт? Адам да ал. Жаман адамдын өзүнө да жаман таасири бар. Алла субханаху ва таала баарыбызды жаман чөйрөдөн сактасын. Жаман чөйрөдөн сактасын. Аллама Мунави рахматуллаху алейх Файзул Кадир китебинде айткан экен. Қалал Джунейд дахалту аля сакати. Мен bir Sakati деген алымга кирдим. Ва хуа халул Джунейд. Ошо Джунейдтин тайкеси болот экен да. Качан? Ва хуа яжуду би нафсихи фи халатил ихдидар. Өлүм төшөгүндө жаткан экен. Тайкеси. Джунейд рахматуллаху алейх тайкесине кирип атат. Чоң алым болгон. Фажаласту ва бакайту. Кирип эми тайкеси өлүм төшөгүндө отурса, жанына отуруп ыйлады да. Ыйлайт Birisinden getip birisine gelip atsa. Fasakata dumu'i ala khaddihi. Men ыйлап атсам, тайкем башын кармап. Gözümdeki жашым тайкемдин бетине тамчылап кетти дейт. Фафатаха айнайхи. Эки көзүн ача калды дейт тайкем. Ва надара илейя мага карады дейт. Факульту аусини, мен сразу айттым дейт. Тайке мага осият кылың, тайкеси чоң алым бул. Олия, мага осият айтыңыз деп. Болбосо өлүм төшөгүндө турат. Не деди? Ла тасхабул ашрар. Жамандар менен шерик болбо деди. Ошол учурда да караңыз, бул пайдаланып, тиги пайда берип, болбосо кайсы учур жан бере турган учур бир келип, бир кетип, өлүм төшөгүндө жаткан учурда дагы осият сурап атат. Ошол жерде дагы осиятын таштабай айтып калып атат. Ла тасхабул ашрар. Жамандар менен шерик болбо, жамандар. Вала таштагил анилла би мухалатил ахяр. Жакшы адамдар менен жүрүп, ошол сени Алла Тааладан алек кылып, бекапар кылып койбосун. Бул деген мындай. Кээ бир адамдар бар, жакшы адамдар менен жүрөт, бирок ал амал кылбайт да. Мен паланча алым менен таанышмын, паланча алымда сабакка барам, паланча деген шейх мененмин, паланча деген кары мененмин, паланча түкүнчө мененмин деп өзүн алдап, амал кылбай, ошентип сен жакшылыктан кургалба деп атат да. Жамандар менен шерик болбо, жакшылар менен аралашып жүрүп, Алла Тааладан бекапар болбо. Алладан калып калбо. Анан көрөк ошо жакшылар менен аралашканыңдын пайдасы кайсы? Ошо жакшылардын айткан сөзүнө амал кылсаң. Аллахумма салли ала Мухаммад. Демек тугандар, жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга жакшы чөйрө, жакшы досторду, ошон үчүн дайыма жакшы достор сураш керек да. Жаман достордон пайгамбарыбыз пана тилеген. Аллахумма инни ауду бика мин халилин. Жөнү кандай достон? Маккар деп коет. Куу достор. Ушундай достордон пана тиле. Анын көзү сени карап турат, жүрөгү аңдып турат да. Жакшылыгыңды көрсө көмөт, жамандыгыңды жаят да. Я Алла, ушундай жаман достордон сактаган. Көзү жакшылыкка карайт экен. Досум. Мына өлгөн экен да бияш. Мына жак өлгөн экен да. Көрө албастык деген, арам ой деген, канча деген жамандык каалоо деген. Биз билбейбиз да. Каяктан билесиң аны? Бирок ошон үчүн Алла Тааладан дайыма сурап турса, Кудай кааласа бир чоң алым айткан. Бир досуң сенен узак болуп кетсе, сен көп кайгырба деген. Мүмкүн сени баягы дуаң кабыл болсо керек. Я Алла, жаман достон сакта дегенчи. Ошон үчүн ишансаң көп кыжалат боло бербедим. Бул сага пайдалуу нерсе деп. Тиги мындай болуп калды, мындай болуп калды. Не. Эгерде сен чын жүрөктөн ихластуулук менен Алладан сураган болсоң, ошо дуаңдын берекесинен Алла сенен узак кылып койгон. Мисалы көп айтып калат го. Мен мына жумушта иштеп жүргөнүмдө мындай эле тигиндей эле мансапта турганда, бийликте турганда, ишим жүрүшүп атканда акчам көбүндө бар эле анан кийин жок болуп калды. Ошолорго анан кийин таарына баштады. Таарынба, шүгүр кыл де кайра.